Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү жыйынга чакырылгандар, өзүңүздөргө маалым болгондой, мынакей биз экинчи рет ушу автобекеттер жөнүндө маселени көтөрүп атабыз. Себеби дегенде 2023 жылы 23 майында президентибиздин жарлыгы бар. Ошол жарлыкка байланыштуу иш-чаралар боюнча бүгүн чогулуп атабыз. Мынакей мен өткөн 3-4 күн болуп калды. Биздин чыгыш жана батыш автовокзалдарына барып көрүп келдим жеринен. Чыгыш автовокзалдары бүгүнкү күндүн талабына келтириптир. Мындай жол тилкелерин жанагы жөө жүргөн адамдарга баягы пешеходный переход деп коебузбу, ошондой маселелер бар экен, чийимдер бар экен, ошолорду иретке келтирип койсок, мындай бүгүнкү күндө татыктуу эле болгондой окшошуп атат да. Экинчи маселе болсо, бул батыш автовокзалы. Сыртка чыгарыпсыңар, жеринен барып көрдүк, асфальт жок, шагыл төгүлгөн. Биздин жүргүнчүлөр барып көлөкөгө отурайын десе, көлөкө жок, скамейка жок, шарттар жок да, мындай кыскасы. Анан мынакей сиздер айтып атпайсызбы, азыр саясатты Минтранстан алып туруп ушу жергиликтүү бийликтерге өткөрүп беребиз деп атабыз да. Биз азыр Бишкек шаарындагы автовокзалды иретке келтире албай атабыз. Жергиликтүү региондордогу биздин автобекеттерди кантип иретке келтиребиз? Ушу Бишкек шаарынын вице-мэри отурат, жооп берсеңиз ошол боюнча. Бир 7-8 айдай болуп калды көчүрүлгөнүнө. Бүгүнкү күндө бир арда курулуш башталып элек да. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Бактыбек Каныбекович. Аккула жөнүндө айтып атасыз. Ал жөнүндө айта турган болсом, негизинен азыркы учурда аэропорттун жолунда жаңы вокзал салынып атат. Ал жерде утурумдук убактылуу эле автостанция туруп атат. Сиз айткандай, ал жерде асфальт салган жерибиз жок, анткени ал жерде ипподром курулат деген өзүнүн планы бар. Бирок күтүү залын жасап койгонбуз. Ошол жерде Аккула деген жана күтүү залы бар. Багы убактылуу болсо дагы болушунча шартты түзүп бердик. Колдон келген аракетти жасап атабыз. Буюрса анан жаңы вокзал курулуп бүтөрү менен баары ошол жака көчөт. Качан бүтөт? Негизинен президенттин иш башкармалыгы куруп аткан бул жаңы вокзалды. Анан майдын 25-и болчу срогу. Бирок жердин астынан багы траншея казып суу чыгып калгандыгына байланыштуу курулуш мөөнөтү кичине узарып кетти. 1 айда бүтөбү, 2 айда бүтөбү, качан бүтөт? Аны эми иш башкармалык тактап бербесе. Эртерээк бүтүрбөсөк, азыр элибиз жүргүнчүлөр кыйналып атат. Ошол жерде бар дааратканалар дагы баягы жоопкерчилик мындай талапка жооп бербей атат да. Ошону эртерээк бүтүргөн жакшы да бизге, элди кыйнабай. Мейли эми, ал маселе мен сиздердин көңүлүңүздөрдү ошо Талас областындагы, Талас шаарындагы автобекетке көңүлүңөрдү бургум келип атат. Себеби дегенде ал жерде мына жарлыкка байланыштуу ушу тегерек четиндеги ар кандай коммерциялык негиздеги ишканалардын баардыгы жабылсын деген жарлыкта өзүңөр көрүп атасыздар. Бирок бүгүнкү күнгө чейин прокуратура берип атат бизге 10 ишкер менен келишим түзүлгөн дейт. Минтранс берип атасыздар сиздер 15 субъект менен мындай келишим түзүлгөн дейт. Кайсынысы туура? 15 же 10 канча субъект менен келишим түзүлдү эле? Бактыбек, эгерде уруксат берсеңиз, бул жерде ошол Талас автовокзалынын жетекчиси турат, ушул жооп берсин. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бактыбек Каныбекович, бизде 15 түзүлгөн келишим. Бирок 15-тин 2-3 иштебейт уже көп жылдан бери эле. 8-и через ФУГИ өтүп келген. Акциондук центрден өтүп келген. Бул жарлыкка каршыбы, каршы эмеспи? Прокуратуранын өкүлдөрү барбы? Саламатсыздарбы? Ооба, биз Талас областтык прокуратура тарабынан берген маалыматка ылайык 10 субъект бар экен. Бул боюнча прокурорлук чара актысы келтирилген, бул учурда каралууда. Ошол 10 объект.
Ошол 10 объект бүгүнкү күндө Функционирующий. жок, жарлыкка каршыбы? Иш алып барып атабы бүгүн алып барып? Эмне токтотпойсуңар? Эмне токтотпойсуңар алардын иш чараларын? Биз прокурорго ат келтиргенбиз, как раз Байсупов өзү отурат, учурда каралып атат. Жанагы 565 квадрат боюнча сотко өткөрдүк деп атасыздар. 1 жыл болду го. Качан эми сот чечим чыгарат? Соттун чечими чыккан ал боюнча иш кыскартылган. Иш өттүбү мамлекетке? Өттү жакында. Жакында качан өттү? Жок, объект эмес, иш боюнча айтып атам, иш соттон өттү. Жок, 1 жыл болду го, 1 жыл. 1 жылдан бери эми башка иштерди биз бир жума деле карап атабыз да. Анан мамлекетке келип калганда эле 1 жыл созулуп кетип атат го. Ал боюнча каралып атат учурда. Анан маалымат бериңиздер анда ошол боюнча. Анан антимонополия барбы? Антимонополия. Антимонополия өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мынакей 1-майдан баштап ошо автобекеттерде жүк ташуучу, эл ташуучу, мына пассажирский перевозка такси кылгандар 800 сомго ташып жүргөн Талас, Бишкек, Каракол баягы баалары болсо 2000ге чыкты. Бул көрүнүш жалаң эле ошо 1-майда эмес. Жаңы жылдын алдында, ар кандай бир майрамдардын алдында ушундай нерсе көрүнүп атат да ошо акыркы учурда. Мынакей Бишкек мэриясы отурат. Автобустар менен ошо балыкчыга чейин жеткизишти да. Анан балыкчыдан нары элдердин ягылды жөө кеттиби билбейм. Ошол маселе боюнча кандай бир иш чара жүргүзөсүңөрбү, кандай бул келечекте ушундай көрүнүш боло береби? Ушул жөнүндө маалымат бериңизчи. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Орозбаев Жанал Байсалович, урматтуу Бактыбек Каныбекович, негизи баалар туура кымбаттап атканын тиги биз көрүп атабыз, бирок азырынча биздин монополияга каршы жөнгө салуу кызматында бул боюнча жөнгө салуу боюнча полномочиялар жок да. Кече мынау дебюрократизация боюнча тиги каралып, азыр ушул кошумча функцияларды берүү жагы азыр каралып атат да. Азырынча биз темир жол гана ичинде гана, Кыргызстандын ичинде мына балыкчы, кайынды ошолорду гана бааларын коюп беребиз. Ал эми автобекеттердин баасына такыр кийлигишпейбиз, аны жергиликтүү бийликтер тарабынан же мэриялар тарабынан гана аныкталып коюлуп берилет. Азырынча бул боюнча бизде эч кандай полномочия жок да. Анда ким бул иш жөнүндө? Мына эми кайра майрам сайын ушуну кайра көрүнүш боло береби? Же кандай болот бул өзү? Сиздер азыр мэрия тарапка, жергиликтүү бийликке неметип койдуңуздар да. Негизи бааны силер көзөмөлдөйсүздөр да. Булар да кандай? Эми азырынча бизде бул боюнча бир дагы функция да жок. Биз анда башаламандык боло береби? Мындай келечекте ким жооп берет буга? Бирөө жооп бериш керек да мамлекеттик. Негизи азыр бардык автобекеттердин бааларын, каттамдардын бардыгын жергиликтүү бийликтер өздөрү коет. Жергиликтүү бийлик эч качан койбойт. Жергиликтүү бийлик мынакей Бишкек шаарын мүмкүн коюшу мүмкүн. Айтсаңыз, жооп берсеңиз. Бактыбек Каныбекович, биздин Бишкек Талас каттамы күн сайын саат кечки 9-да, 10-да, 11-де кетет. Билеттин баасы 500 сом. Бишкек Көксай болсо 8:30-да кетет. Билеттин баасы 450 сом. Бишкек Покровка болсо 23:30-да кетет. Билеттин баасы 450 сом. Ал эми такси каттамдарыныкы 800 сомдон. Жок, туура 800 сом. Бирок майрамдарда 2000 сом болбодубу? Катталды го. Ошол соц тармактардын баардыгында биздин жарандарыбыз чыгарды го. Майрамдын алдында эми ошондой ажиотаж болуп кетти. Ал бирок эми аны баягы Жамалбек мырза, бул көрүнүш бир эле жолу көрүнгөн жок да. Бул көрүнүш дайыма эле ушундай майрамдардын алдында болуп атпайбы? Биздин жарандарыбыз ошолдо кете албай кыйналышып атат го. Туура айтамбы? туура, бирок эми автобусту күтпөгөндөр такси менен кетип атышпайбы? Ошондуктан көтөрүлүп кетет экен адамдык фактор. Сиздерге азыр өткөзүп бергендер, сиздер азыр көзөмөлдөй аласыздарбы ошо таксилерди? Көзөмөлдөйбүз. Кантип көзөмөлдөйсүздөр? Азыр мисалы таксини ошол жерде бригадирлер бар, ошолор менен келишип ар дайым машиналарды коюп туруп атабыз. Мен вокзалга чынын айтсам бир жумасына 2 жолу сөзсүз барам. Жана сиз айткандай дагы бир жолу эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо барып көрсөңүздөр болот. Жанагы
талапка жооп бербейт деп аткан жерлерин мүмкүн көрсөтүп көрөйүн деген ойдомун да, эгер мүмкүн болсо. Мына Талас шаарындагы соц тармактардан да көрүп атабыз, май кызматкерлери аракет кылып мына киргизип атат да таксилерди ошол автобекетке, ошол мамлекеттик автовокзалга киргизишкенге аракет кылышты. Бирок жыйынтыгы кандай болду ушул маселе боюнча, Талас шаары боюнча айтсаңыздар? Урматтуу Бактыбек Каныбекович, туура айтасыз. Бул боюнча биринчиден биз ошол таксилердин арасында түшүндүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул балалар боюнча дагы биз арасында түшүндүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ошо элдерди кыйнап, ушундай майрам күндөрдө баланы көтөрүп жер берели деген негизде жергиликтүү бийлик менен бир топ түшүндүү иштерин жүргүзгөнбүз. Андан сырткары ошол автобекеттин айланасында жайгашкан жерлерге деген мыйзамсыз автоунааларды койгондор боюнча биринчиден таксилерге түшүндүү иштерин жүргүзүп, түшүнбөсө анда деген айыппулдарын салып, чараларды жүргүзүп жатабыз бул боюнча. Биз Талас облусу боюнча жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын бөлүмүнүн башчысы бул жерде отурат, Назаров. Суроолор болсо жооп берет. Көрдүк биз соц тармактардан ошо Талас шаарындагы ошо мамлекеттик май кызматкерлери аракет кылып киргизип атты да. Бишкектен дагы Ош базарынын тегерегинен баягы таксилерди киргизип неметиши аракет кылып атат да. Баягы азыр принцип болуп атпайбы? Автовокзалдардан кетпей, жана телеграм каналдардан кетишип атат. Базардан базарга чейин деген принцип менен алып кетишип атат да. Ушул тарапта дагы бир жакшыраак иштерди алып барыш керекпиз. Биз азыр саясатты, президенттин саясаты, указы эмне бул? Бул деген ушу мамлекеттик автобекеттерден ушул мындай биздин жүргүнчүлөр коопсуздук мындай болуп, ошол жерден чыгып, ошол жерден иш алып барса деген саясат да туурабы? Ошол жерден автобекеттердин баягы ремонт иштери, башка иштери ошол жерде өнүксүн деген максат болуп атпайбы? Бүгүн мына Талас шаарындагы автобекеттин кебетесин көрсөңөр, мындай мышык ыйлай тургандай да. Туура айтамбы? Же асфальтталган эмес, же баягы имараттары баягы оңдоо түзөөдөн өткөн эмес. Кантип барат элдерди биз кантип киргизебиз арга? Ошо шарттар жок да. Шарттар болбогон үчүн кирбей атат да. Азыр болсо мынакей мамлекетти госком имущество болсо жергиликтүү бийликтерге берип салайлы деген мындай саясатты кылып атасыңар да. Азыр эгерде аны бере турган болсок, мына менин кесиптештерим айткандай, азыр бардыгы кайра арендага кетет да. Биз анда автовокзал, автобекеттерди жоготобуз анда келечекте. Сиздер ошон үчүн менин сунушум, сиздер азыр жогорку бир деңгээлде ошол калган мынакей 65 автобекет бар деп атат, ошолордун жогорку деңгээлге көтөрүп туруп анан кийин өткөзүп берсеңиздер туура болмок да. Минфин субсидия кылып, азыр мынакей мен жергиликтүү кеңештин депутаттары менен сүйлөштүм. Бизде анча бюджетте акча жок дейт. Мындай анализ кылыш керек да. Анализ кылып бирденкени нугулар көтөрө алабы деп туруп анан кийин берсек, мындай жакшы болмок да. Азыр кайра эле баягы тас кейпибизди кийебиз да. Кандай дейсиздер буга эми? Эми бүт айтканча баарды бүт жергиликтүү бийлик жөнүндө мындай бирдей айта албайм. Госком имуществонун инициативасы бул же силердин инициативаңарбы? Кимдин инициативасы? Мына президенттик аппаратка жибердиңер азыр силер. Бул Азыр президент кайра жарлык чыгарылыш керек ошондо. Силер иште албай койгон жарлыкты азыр кайра жаңыртабы же кандай кылат бул? Азыр өкмөттүн токтому менен неметет, азыр өкмөттүн токтому мен билгенден администрацияда турат азыр. Бирок Эми жарлык бийигирээк турат да токтомдон. Туурабы? Болмаспы. Бактыбек Каныбекович, мен түшүнгөн жокмун. Баягы эгерде 23-жылдагы 130 жарлыкты айтсаңыз, ал эми баягы жалпы эле ошол жарлык толук кандуу иш алып барылган жок да ошол жарлыкта, туурабы? Мойнуңуздарга алсаңыздар эми иш алып барган жоксуздар да. Мына ГАИ кызматкерлеринен башка мен ишти көргөн жокмун. Булар аракет кылышып, эптеп киргизгенге аракет кылышты. Бирок каяка киргизет? Шарты жок жерлерге киргизеби? киргизгенге биз дагы аракет кылдык. Биз мисалы үчүн договорлордун бааларын азайтканга аракет кылдык, кирип ачты. Жер турган жерлерин кеңейтип бергенге аракет кылдык. Ошолорго мындай Талас шаарындагы айтыңыз, Талас шаарындагы автобекетке эмне кылдыңар Минтранс? Талас шаарында айтып бериңиз, сиз унчукпай тура бербейсиз. Сиз айтып Жок, сиз айтсаңыз, сиз билесиз да. Сизде маалымат бар да. ошол мен сизге айтып бергеним ошол баягы
ошол тиешеси жок объекттерди мыйзамсыз жайгаштырууну болтурбоого биз аларга эскертме берип, аларды чыгарганга чыккан жок. Ошол кандай иштеп атса ошо дагы деле иштешип атат. Налог дагы деле алып атат. Мисалы анан мынакей губернатордун орун басары да келди, мына Талас шаарынын мэри да келди. Биздин айтып атпайбы, президентибиздин саясаты ушу мамлекеттик автобекеттерге ошол жүргүнчүлөр келип ошол жерден кетүү максаты ошол болчу. Ошол жерде оңдоп түзөө максаты болчу. Бирок биздин Талас шаарындагы жеке автобекетке киргизип атат бүгүнкү күндө. Туурабы? Ошо жөнүндө маалымат берип койсоңуздар. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бактыбек Канатбекович, туура айтасыз. Азыркы күндө бизде Таласта автобекеттин абалы абдан начар. 1970-жылы курулган негизинен. Анан бул боюнча азыркы күндө ошол базарда дагы маселе, ошол таксилердин шарты жок болгондуктан ушундай автобекет боюнча маселе жаралып атат. Бирок биз мына кабыл алуу боюнча мына жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы макулдукка кирдирилген. Бүгүнкү күндө сот иштери жүрүп атат. Негизинен жалпысынан ушул шарт бир аз начар. Туура айтасыз. Ой, Байыш Кахраманович, кече дагы мен ошол маалыматты билгенден кийин ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары менен да сүйлөштүм да. Алар да айтып атат, бизде дотацияда отурган шаар, бизде анча каражат жок дейт. Биз аны кантип мындай содержать этебиз деп атат. Биз жанагындай кылып эле кайра арендага беребиз дейт, ар бир квадратты. Ошон үчүн саясатты туура алып барганга аракет кылсакпы деген эле ойду айтып атам. Бактыбек Канатбекович, мен арендага бербеш керектиги бу дегенден деле мындай кичине көз карашым башкачараак да. Это один из доходов от неосновной деятельности. Любой, сиз өзүңүз билгендей, аэропорттордо, автовокзалдарда, я не скажу, что это основной доход, но это один из существенных видов дохода, когда площади выдаются или какие-то особые моменты сдаются в аренду. Это, по-моему, нормальное явление, арендага берген. Я понимаю, но указ президента же по-другому же пишется же. Указ президентке карайлы да биз. Президент указ чыгарды, ошол президенттин указын ар бир тамгазып точкасына чейин, тамгазына чейин так аткарганга аракет кылайлы да. А биз беребиз, ал биздин мнениябыз. Бактыбек Канатбекович, указ говорит о том, чтобы незаконное размещение. Мыйзамсыз берилгендер деген сөз болот. Мыйзамдуу берилди анда биздин бүгүнкү күндө 15 субъект ошол жерде. Мынакей прокуратура маалымат берип атат. Мамлекетке 99 000 сом жетпей калды деп атат. Кайтарылып берди ошо 99 000 сом. Ооба, толугу менен кайтарылып берген. Мына мыйзамдуу ошол. Биягыңыздар да караңыз, биягыңыздар да мыйзамсыз. Салык кызматкерлеринен барбы? Азыр бүгүнкү күндө патенттин баазы канча? Жанагы пассажирский таксилер канчадан алышат? Легковой таксиники 500 сом, жанагы бустардыкы 2000 сом. Таласта ошол легковой таксилердин саны канча? Ал боюнча бир маалыматты берип кетейинби, урматтуу депутаттар? Ушу такси боюнча негизи эле абдан көйгөй маселе. Анткени былтыр салык кодекске бир өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Ошондо анализ кылганда бизде Кыргызстан боюнча патент тура 2,5 миң эле адамга берилет экен. Болгону жылына 15 миллион сом эле түшөт. Эми карап көргүлө. Биздин Кыргызстанда эң биринчи орунда эми бардыгыбыз эле билебиз, жана такси кызмат компаниялар бар. Эң жана биринчиси Яндекс деген. Ошондо эле дээрлик 100 000 адамдай иштейт такси болуп. Же негизги жумушу, же кошумча жумушу. Эми биз ошонун баарын анализ кылып, мындай айтканда патент жагынан туура кемчилик бар. Толук кандуу мындай айтканда администрациялоо дагы кыйын болгон да. Анткени өз учурунда мурун МВД менен да чогуу рейдке чыкчубуз. МВДде дагы функция бар болчу, анан болсо жана непрямой функция деп алынгандан кийин биз только рейд кылганда эле кармап калсак кармап калчубуз, жок болсо жок. Эми салык кодекске болсо бир өзгөртүү кирген былтыр силер менен чогуу макулдашып, жана служба таксилердикин
ар бир заказдан 2% ошол 1% салык менен 1% камсыздандыруу төлөм деп бекитилди. Ал болсо быйыл 1-сентябрда күчүнө кирет. Ошондо дээрлик биз 500 миллион сомдой бюджетке түшүрөбүз деген пландабыз. Эми ойлоп көргүлө, 15 миллион түшчү, буюрса 500 миллион түшөт деп бизде планда. Эми болсо бул служба такси боюнча. Албетте башка ошо региондордо служба таксиде иштебегендер өздөрү эле жана ушундай кызмат кылгандар боюнча көйгөй бар. Азыр ошол боюнча дагы биз ойлонуштуруп атабыз. Мүмкүн жана лицензия деп дагы маселе болуп атат. Ошол менен дагы байланыштырып, анткени мындай айтканда Конституцияда ошол 500 сом деген көп акча эмес, бирок ошону деле төлөп коюш керек. Ошол жерде көйгөй бар, мойнубузга алабыз. Лицензия маселеси мынакей 1-сентябрдан баштап ишке кирет. Турбек Такыбаевич, билесиз, Азыр баягы оң рулду автоунаалар баары токтолуп сол рулду өтөт. Но талас боюнча айтсаңыз, канча патент алат бүгүнкү күндө? Канча жаран бар? Ошол такси менен алектенген. Менде ошо жалпы бар экен, талас боюнча өзүнчө сизге маалымат берсем мурсатпы? Берип коюңуз, бирок ушуга чейин даярданып келишиңиз керек болчу да. Мынакей биз мунун бардыгы эмнеге мунун бардыгы? Биздин жарандарыбыздын коопсуздугу. Мынакей көрүп атсыздар, жолдо кырсыкка учуруп аткан жалаң оң рулдуу мындай таксилер болуп атат да. Ошон үчүн мынакей 1-сентябрдан баштап Кудай буйрса лицензирование болот. Лицензирование мынакей ошол салык кызматы менен биргеликте мындай иш алып барсаңар, мындай бирдиктүү. Ошондо бир жалпы бир жыйынтык болот деген ойдобуз да. Эми ошон үчүн Алмаз мырза, сиз жанагы маалыматты дагы бир саясатты ошол автобекеттер боюнча бир карап көрсөңүздөр, мындай туура жагын. Биз азыр жергиликтүү бийликке түртүп салып эле баардыгы калып калат да ошон үчүн. Ошон үчүн мындай жогорку деңгээлде бир иш алып барышыбыз керекпиз да, чогуу биргеликте. Биз сиздерге душман эмеспиз. Биз мынакей мыйзамдаштырып берели ошону. Субсидированияны чечип берели мына Минфин менен. Мына жергиликтүү жашнакай бир автобекеттерди куруп алсак, өзүбүзгө да жакшы го ошол келечекке, биз элибизге, журтубузга дагы. Рахмат. Эске алабыз, Бактыбек, негизи ошол жалпы саясатты Минтранс жүргүзөт, регулирование жүргүзөт. Ар бир автобекетке, автостанцияга болгон талаптарга жооп бергендей кылып биз дагы ошону контролдоп неметип турабыз. Бирок жалпысынан мен ойлойм, бүгүнкү күндө все-таки канчалык жергиликтүү бийлик кээ бирлер дотация да, кээ бирлер дотация эмес болгону менен баягы менимче, менин оюмча да жергиликтүү бийликтин баягы колу бошураак, анан мүмкүнчүлүктөрү да, мне кажется, көбүрөөк болот деген ишеничтемин. Ошон үчүн Алмаз мырза айтып атпайлыбы, жергиликтүү бийликтин колу мүмкүнчүлүгү боштур, бирок мүмкүнчүлүгү жок да, каражаты жок. Каражатын чечиш керекпиз да. Каражатын чечсеңер чечет булар. Даяр булар иштегенге. Силер азыр өткөрүп берип саласыңар дагы ушундай акыбалда. Анан кандай иш болот арде? Мен ошон үчүн айтып атам, биринчи жогорку бир деңгээлге чейин көтөрүп берейли, асфальттап берейли, ар кандай шарттарды түзүп берейли, имараттарын жасап туруп анан өткөрүп бергиле. Иштейт анан булар. И так эле хозрасчет. Мен арендага бербесин деген жерим жок. Берсин, бирок татыктуу мындай бүгүнкү замандын талабына жараша бир шарттар менен түзүп туруп анан бериш керекпиз да. Тегерек четин баары коммерциялык мындай комоктордун баардыгы турат бүгүнкү күндө.